Кыргыз мамлекетинин негизделиши жана өнүгүшү. СССРдин түзүлүшү 1922 жылы 30 декабрда Социалисттик Советтер Союзунун республикасы түзүлгөн. Ага 4 республика кирген: РСФСР, Закавказье, Белоруссия жана Украина. Орто Азияны улуттук мамлекеттерге бөлүү 1924 жылы 14 декабрда Орто Азия элдерин улуттук мамлекеттерге бөлүү жөнүндө токтом кабыл алынган. Ага Түркмөн Социалисттик Советтер Республикасы, Өзбек Социалисттик Советтер Республикасы жана Казак Автономиялык Социалисттик Советтер Республикасы кирген. Ошондой эле Кара-Калпак автономиялык областы, Кара-Кыргыз автономиялык областы жана Тажик автономиялык областы түзүлгөн. Кара-Кыргыз автономиялык областы 1924 жыл. Кара-Кыргыз автономиялык областына мурдагы Түркстан АССРнин жетишүү областынын Каракол, Нарын, Бишкек, Ош уезддери, Анжен уездинен 10 болуштук, Намангандан 10 болуштук, Кокондон 2 болуштук, Олуя Атадан 4 болуштук кирген. Кара-Кыргыз автономиялык областынын калкы 828 миң болгон, аянты 200 миң чарчы километр, кыргыздар 63,5%, орустар 16,8%, өзбектер 15,4% түзгөн, 6 шаар 321 кыштак болгон. 1924 жылы 18 октябрда Россия Коммунисттик партиясы Борбордук аткаруу комитети Кара-Кыргыз областынын курамын бекиткен. 1925 жылы 27-30 мартта Бишкекте автономиялык областын уюштуруу съезди өткөн. Ага 135 делегат катышып, анын ичинде 18 жумушчу, 25 дыйкан, 8 кызматкер, 8 окуучу болгон. Уюштуруу съезди Советтердин областтык аткаруу комитетин шайлаган. 51 адам кирген. Облаткомдун төрагасы болуп Абдыкадыр Орозбеков шайланган. Отузчулардын каты 1925 жылы июнда Кыргызстандын советтик 30 кызматкери РКПга жана Орто Азиялык бюрого кат жазышып, анда партиянын Кыргыз обкомунун иш стилин жана ыкмаларын, адистерди тандоо саясатын сынга алышкан. Ал отузчулардын каты деп аталган. Отузчулардын катын жазгандар партиядан чыгарылган. Кудайкулов баштаган топ Ур-Токмок деп аталган оор кылмыш иштери үчүн 1926 жылы партиядан чыгарылып, сотко тартылган. 1926 жылы 1 февралда Россиянын Кыргыз областын Кыргыз автономиялык советтик социалисттик республикасы жөнүндө чечим кабыл алган. Бул чечим 1927 жылы 7-12 мартта Кыргыз СССРнин советтеринин 1 съездинде мыйзамдаштырылган. 1927 жылы 12 мартында Кыргыз АССРнин БАКтын президиумунда 17 адам шайланган. Төрагасы Абдыкадыр Орозбеков, экстин төрагасы Жусуп Абдрахманов дайындалган. 1929 жылы 25-30 апрелде Кыргыз АССРнин советтеринин 2 съезди болуп, ага 220 делегат катышып, Кыргыз АССРнин 1 конституциясы кабыл алган. Конституция 9 бөлүмдөн, 16 баптан жана 97 статьядан турган. Кыргыз СССРнин жарыяланышы республиканын 2 конституциясы 1936 жыл. 1935 жылы 5 декабрда СССРдин советтеринин 8 съездинде өлкөнүн 2 конституциясын кабыл алган жана Кыргыз АССРи Кыргыз СССРине айланган. Тоталитардык режимдин күчөшү, массалык жазалоолор. Администрациялык буйрукчул системанын калыптанышы бир канча себептүү болгон. Объективдүү себеп — Россияда падышалык бийлик өкүм сүргөн. Социалисттик революция экономикалык жактан артта калган өлкөдө жеңген. Ал эми субъективдүү себеп — Ленин жетектеген совет бийлиги душмандарын азайтуу, бийлигин чыңдоо үчүн бир партиялуулукту тандап алган. Россияда демократиялык башкаруу салты болгон эмес. Маркстик окуу боюнча социалисттик революция өнүккөн бир нече капиталисттик мамлекеттерде жеңиши керек эле. Катаал саясий режим, чарба жүргүзүүдөгү администрациялык буйрукчул система өлкөдө тоталитардык режимди пайда кылган. Совет өкмөтүнүн бир партиялуулук багыты, бир партиялуулукка өтүшү менен бюрократия жана коррупция күч алган. Ленин бул көрүнүштү токтотуу максатында Борбордук комитеттин адис жумуштардын эсебин кеңейтүү, жумушчу дыйкан инспекциясын кайра түзүү боюнча сунуштарды айткан. Совет өкмөтүнүн бир партиялуулук багыты. Ленин өзүнүн жакын соратниктерине мүнөздөмө берген. Сталинди партиянын Борбордук комитетинин генералдык секретарлыгынан четтетүүнү, партияга коллективдүү жетекчиликти орнотууну сунуш кылган.
Ленин өлгөндөн кийин партиянын ичинде фракциялык күрөш күч алган. Сталин, Троцкий, Зиновьев жана башкалардын ортосунда бийлик үчүн күрөш жүргөн. 1931-1932 жылдары Кыргызстанда 1023 адам төмөнкү социалдык катмардан жетекчиликке алынган. Мунун натыйжасы прогрессивдүү болгону менен бийликке жөндөмсүз адамдар келген. Дыйкандарга карата репрессия. 1929 жылы 27 декабрда Сталин кулактарды тап катары жоюу ураанын жарыялаган. Ушундан кийин дыйкандардын бир бөлүгүнө карата массалык репрессия башталган. Кулакка тартуулар 3-5%тен ашпашы керек эле. Андан соң Кыргызстанда 1928-29 жылдары 3406 гана кулак чарбасы болгон. Жергиликтүү бийлик органдарынан бурмаланып дыйкандардын 10% кулакка тартылган. Натыйжада орто дыйкандардын көпчүлүгү, айрым учурларда кедей дыйкандар да кулакка тартылган. Кулакка тартуу боюнча чечимди үчтүктөр деп аталган топ гана чечип кое алган. Алар парткомдун секретары, айылдык советтин мүчөсү, милиция. Кулакка тартылган дыйкандар сот жообуна тартылган, жакынкы аймактарга сүргүнгө айдалган, алыскы чет жерлерге дагы сүргүнгө айдалган. Дыйкандардын куралдуу козголоңдору. Кулак чарбаларынын колхоздорго киришине тыюу салган чечим алардын абалын ортоткон. Ысык көл, Нарын, Ат башы, Балыкчы, Кыргызстандын түштүгүндө да дыйкандардын куралдуу козголоңдору чыккан. Бул козголоңдор Совет бийлиги тарабынан камкордук менен басылган. Кыргызстанда массалык жазалоолор 3 этаптан турган. Биринчи этап 1929-32 жылдары, экинчи этап 1933-36 жылдары, ал эми үчүнчү этап 1937-38 жылдары. Массалык жазалоонун жүрүшү. Коллективдештирүүнүн мезгилиндеги зордук-зомбулукка дыйкандар өздөрүнүн мал-мүлкүн жок кылуу, өрттөп жиберүү, Кытайга айдап качуу менен жооп беришкен. Буга жооп кылып Совет бийлиги репрессияны күчөткөн. Совет бийлигине оппозиция болгондор, бүлдүрүүчүлөр, эл душмандары жана башка деген жаба менен жазага тартылган. 1931 жылы август-сентябрда 6000 үй бүлө Украина, Түндүк Кавказга көчүрүлгөн. 1933 жылы Кыргызстанда 2113 чарбасы репрессияланган. Дүйнөгө тил илими боюнча таанымал окумуштуу Поливанов Троцкийчи деп жазаланган. Оңчу оппортунист катары Тынаев кармалган. Натыйжада 1938 жылы Казакстандын элин ачарчылык каптаган. 1932 жылы Республиканын мамлекеттик пландоо комитетинде контрреволюциячыл бүлдүргүч деп 5 уюмдун бети ачылган. 1937 жылы 4-сентябрда окумуштуу Касым Тыныстановду эл душманы деп жарыялаган. 1937 жылы июнда Сыдыковдун улучу антисоветтик уюму ачылат. 1933 жылы Жусуп Абдрахманов улутчул деп партиядан чыгарылат. 1934 жылга чейин Совет бийлиги эл душмандарын партиядан чыгаруу, кызматтан алуу менен чектелсе, 1934 жылы 1 декабрда Кировдун өлтүрүлүшүнүн шылтоосу менен 1936 жылы августта Троцкийчил Зиновьевдин биргелешкен антисоветтик борборун ишин карап Зиновьевди, Каменевди, Евдокимовду жана башка 16 адамды атууга кескен. Ошондон баштап атууга өкүм чыгара баштаган. 1933 жылы эле жабылган Социал Туран партиясынын иши кайрадан козголуп, ага тиешеси жок Жусуп Абдрахманов, Иманалы Айдарбеков, Төрөкул Айтматов, Баялый Сакеев, Абдыкадыр Орозбеков, Саадаев, Жолдошев, Жээнбеков, Касым Тыныстанов, Кендирбаев жана башка кыргыздын чыган уулдары атууга кесилген. 1934-36 жылдары 14 000 адамдан 7 000 атууга кесилген. 30 жылдары 1 400 000 калкы бар Кыргызстандан 40 000 адам репрессияланган. Алардын 13 000ден ашыгы акталган. Жеке адамга сыйынуучулук, массалык террор, Совет коомунун маңызын, жалпы элдин максатын, СССРдин прогресс жолундагы өнүгүшүн токтото алган эмес. Кыргыздын каймагы, кыргызды кыргыз кылган балдар ушул жерде жатат, кызым. Мүмкүн болсо, жакшы заман келсе, айтып берген, сен билесиң каерде экенин деп. 1938 жылдын ноябрь айы.
өзүнчө мамлекет куруп эгемен өлкө болобуз деген Жусуп Абдрахманов, Төрөкул Айтматов, Иманалы Айдарбеков, Баялы Исакеев, Касым Тыныстанов өңдүү Кыргыздын 137 каймагы ат өлтүрүлөт. Алардын биринин дагы сөөгү табылбай, кайда экендиги белгисиз бойдон калган. Тоталитардык түзүлүш туура жарым кылымдан соң гана ашкерленген. 4 колхозду бууп, солдаттарды коюп, бир үй эмес көчөдөн кошуна кирбей түнкүсүн өлүк айыл сыяктуу такыр же чырак жок же жок кылып ошол 5-нен 8-не чейин айылды тынчтыкка чакырып кетишиптир да. Бүбүйра Кыдыралиева сырын ачпаганда азыр кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн эл уулдарынын бир далайы билинбей калмак эле. Айтматов, Төрөкул. Так, после дела номер 4418. Бишкектин чет жагында атып өлтүрүлгөн репрессия курмандыктарынын сөөгү жаткан жерди Бүбүйра апа 1991-жылы ачыкка чыгарган. Ага бул жашыруун маалыматты өз кезегинде НКВДнын дачасында кароолчу болуп иштеген атасы Абыкан Кыдыралиев керес кылып айтып берген. Биз жашынбак ойногон кирпич бышырган завод бар эле. Анын чатырын алып чыштап, үстүн кабатын алып, от жаккан жеринен тазалап, өлүктү ошол жака ыргыткан экен. Ошол кездеги КГБнын капитаны Болот Абдрахмановго да бул сыр жөнүндө маалымат жетет. 1991-жылы жайында атайын тергөө тобу түзүлүп, тымызын археологиялык казуулар башталган. Бүбүйра апанын сөзү чын чыгып, Чоң таштагы эски мештин чуңкурунан баш аламан ыргытылган киши сөөктөрү табылган. Ошентип 137 кишинин өздүгү расмий такталып, 1991-жылы 30 августта туура 53 жылдан соң эл каймактарынын сөөгү кайра аруланып коюлган. Дал ошол күндүн эртеси Жогорку Кеңеш Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн жарыялаган. Кыргызстанда жаңыдан мындай демократиялык коом курула баштаган мезгилде, ачыктык, айкындуулук курула баштаганда, ошо Бүбүйра эже өзүнүн ичинде каткан сырын мына коомчулукка шардана кылды. Азыр эми дагы канчалар талбайт атат. Мына Абдыкадыр Орозбеков, Борбордук аткаруу комитетинин төрагасы, ошондой эле Ишеналы Арабаев, Абдыкерим Сыдыковдордун сөөктөрү каякта экендигин билбей атпайбызбы? Бул жанакы кыргыз мамлекетинин түптөөдөгү негизги инсандар. Үчөөнүн сөөгү каякта экенин билбей атабыз. Ал эми Ишеналы Арабаевдин сөөгү мында Ташкентте коюлган дейт, Ташкенттин каягында коюлганын билбей атабыз.